Урматтуу достор, сиздерди 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Китеп бул адамзаттын эң балуу мурасы, билимдин түгөнгүз булагы. Ар бир окулган китеп бул жаңы дүйнө, жаңы ой, жаңы мүмкүнчүлүк. Сиздерге чын ден соолук, терең билим жана китепке болгон сүйүү каалайм. Китеп менен дос болуп, ар дайым изденүүдө бололу. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Ким китепти сүйбөсө, кадырына күйбөсө, чырын оруп, шарт айырып, калжаң сүйлөсө, ал китептин душманы. Китеп дүйнөсүнүн кулпусу жок. Китарсам кызык ар бир барагы ырыскы, окуп чоңоюп адам болом мыкты. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булут үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китепти кордосо, урайбы болбосо, сүрөттөрүн уурдаса, уурдап көргөн колдорчу, ал китептин душманы. Китеп унчук баштаят, ар бир тамга салкын насаят, ачсам эле сырдуу дүйнө жүрөгүмө жарык куят. Китеп билим булагы, китеп билим чырагы. Бардык бала мектепте китеп тилин угат. Китепсиз чоңойгон бала сулуксуз өскөн дарага. Бизи бакын бил китептин көп акылы. Ким китеп менен дос болсо, ал ошонун жакыны. Адамды канаттуу кат. Китеп адамга жан берген кан сыяктуу. Жакшы китеп Адамдын ким экендигин анын кызыккан китебинен билүүгө болот. Китеп билим булагы жол көрсөтөт ар дайым, окусам менен күн сайын ачылат кең дүйнө айрым. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң, карман менен биргейип, күлсө кошо күлөсүң. Канат бүтүп көктө учуп, көк деңизде сүзөсүң. Жер могузу коолоп, жер алдына түшөсүң. китеп менен дос болсо кеңейет ой дүйнө.